Assalamu alaikum, hurmatly көрүүчүлөр. Мына бүгүн сиздерге Алла Таала насип кылыптыр. Буйругу менен сиздерге дагы бир жакшы жаңылыкты жарыя кылып кетебиз. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай району, Кадамжай шаарынын жанында Пүлгөн айыл аймагы, анын жанындагы Жаңы жер деген жерде турамын. Бул жерде сиздерге мына өзүңүздөр көрүп турган сүт багытындагы эң жакшы сүттү көп берген порода уйлар жөнүндө чыгарылыш кылып айтып кетебиз. Ушул уйлар сатууга коюлган туугандар. Ушулар жөнүндө видеобуз жүрөт. Сөз аягына чейин көрүп лайк басып коюңуздар, комментарий калтырыңыздар, ошондой эле өзүңүздөрдүн жеке рекламаларыңыздарды биз аркылуу жарыяга чыгарып пайдалансаңыздар болот. Лайк басып колдоп койсоңуздар биз аябай сүйүнөбүз. Дагы ушундай пайдалуу жаңылыктарды көп чыгарып турабыз. Кадамжай Ош, Кадамжай аэропорт каттамы боюнча такси кызматы. Төмөнкү номерге байланышыңыз. Тайырбек мырза кызматыңыздарда. Мына жайдын күнү уйлар жыргап чөп тарасыда отпошуп жүрүшөт, мына чөп жеп. Ушул уйдун породасы, урматтуу көрүүчүлөр, красный пестра деп аталат экен. Сүт багытындагы уйлар. Азыр сиздерге мен желинини жакындан көргөзөмүн. Бул жоош эле уй дейт, бирок азыр жиби жок, байланган эмес. Мындай айланып, сейилдеп, кайсыл чөптү жесем экен деп жүрүшөт. Мына мунун жанына болсо, наркын аты Маша экен да ошондо, а? Маша десе карайт экен мына. Бирок эси Маша деп чакырды, караңыздар, Маша экен аты. А буга кандай ат койгонсуз? Онун аты жок, наркысынынбы? Ичкериде экен, ушунун шериги бар экен, Сыганка экен аты. Ошондо бул уйдун породасы кандай эже? Кандай? Сементал. Булар бардыгы каяктан келтирилген? Сементалдар Бишкектен келтирилиптир. Машачы? Маша Россиядан келген. Аты дагы айтып турбайбы? Сементалдар Бишкектен келген экен. Мына желиндерин дагы көргүзөм. Ана көрдүңүздөрбү? Жарылам деп жүрөт. Ол наркы коркот окшойт. Наркы ала уйлар галстин экен мына. Бактын ичиде мындайга куу барбы, сиздерге көргөзөмүн. Берки сементал куу айдап кетти аларды. Хоу дегенге түшүнөбү экен булар. Маша, иди сюда. Мына галстин породасындагы уйлар экен бул. Мына жаныберлер, чөптү жеп жыргадыңарбы? Мына качып жүрөт бул. Ушул уйлар өзүңүздөр көргөндөй Кадамжай шаарында чөптүн эң жакшы жерлеринин арасында мына жеп жүрөт. Эсине дагы рахмат, караңыздар, жыргатып чөптү ичине кое берген. Көпчүлүк жерде уйлар байлоодо турат, кыймылдабай. Берген чөптү жеп койгон бул уйлар болсо жыргап жүрөт. Мына галстин породасындагы уйлар. Сиздерге 12 уй бар азыр. 12 уй 4 торпогу менен. Бирок ушул 12 уйдун бардыгы саан, бардыгыны саашат экен. Ушул уйлар бардыгы сатууга коюлган. Бир-бирден болсо дагы алып, үйүңүздөргө алып барып байлап, карап, сүт боюнча пайдалансаңыздар болот. Ушул уйларды багып, торпогун көбөйтүп дегендей. Мына бул жакта болсо бак. Мен азыр бул жакта чоң, мына өзүңүздөр көргөндөй сарай курулуп жатат. Ошо сарайдын ичинен дагы тартып көргөзүп кетемин. Баасын угушка шашпаңыздар. Биринчи уйларды көрүңүздөр, кандай пайдалуулук жагы. Ошондо бир күндө дедиңизби жанагы сүттү литрини? Бир күндө дедиңизби саар кеч? Канча дедиңиз? Мына караңыздар, декан адамдар ушул уйларды караган, уйлду сааган эжекебиз айтып атат. Эжекебиз айтымына караганда, ушул 12 уйду баарын саап, сааркысын, кечкисин кошкондо бир күндө 170, 160, 180 литрге чейин сүт алышат экен. Ошондо бир уйдан бир сааганда минимальный 10 литр экен да ошондо.
Көбүнчө 20 litrге чейин. Мынтип отурганыңызда сабай берет экенсиз да, качан түгөйт экенин. Аппарат менен эң тургуласы мен ойлопмун ба, илгеркидей өзүбүздүкүдөй. Сау деп. Азыр эми сиздерге биз короодун ичинен дагы калган уйларды тартып көргөзүп кетебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, свет жандырып коебуз. Жөн эле коюңуз, жарык эле экен го, жакшы эле көрүнүп атат. Сиздерге мына эми сарайдын ичидеги калган уйларды тартып баштап көргөзүп баштадык. Мына. Акырды дагы өтө жакшы салыптыр. Бул сарай жаңы салынып курулуп жатат. Үстүндө шипр кагылуусу бүткөнү калды. Дагы бул жерге көптөгөн уйлар келет. Мына караңыздар. Кыргызстанда дагы ушундай иштерди жүргүзсө ушундай жакшы көрүнөт экен. Мына өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн элдерге пайдалуу иштерди жүргүзүп турсак. Ар кандай негатив ойлорду жазбаңыздар, сүтү пайдалуу, пайдасыз деп. Болгону өзүңүздөрдүн жакшы оюңуздарды жакшыраак эле сөздөр менен жазып коюңуздар. Буну биз сиздерден суранабыз. Ар бир кылган адамды мүмкүн бир адам ушул уйду алып пайдаланайын дегенде сиздер ал адамдын максатын сындырып коюшуңуздар мүмкүн. Биз ушунчалык багы угумуш элбиз го, багы жаман нерсеге тез тартылып кетебиз. Жакшы бир иш баштасак, бул болбойт экен, мен кылып көрдүм десе анан кийин, менде да болбойт деп туруп анан кийин токтотуп коебуз. Ошондой болбош үчүн, эгер сиздер чындыгында өзүңүздөр кызыккан болсоңуздар, ушул уйду алып, сатып алып, сүтүнү иштетели, даамдап көрөлү, саталы, колдонолу деген пландар болсо, сөзсүз ошол нерсени үстүнөн чыгыңыздар. Мына мен азыр көргөзүп кетемин бул жактан. Бул мына ортодогу сементал дедиңиз, а? Ушул эң чоң көрүнүп жатат. Ушул уйдагы. Көз тийбесин. Ушул сементал деген экен. Желиндерин дагы көргөзөйүн сиздерге. Мына болсо. Мына уйду караңыздар. Бул нар жагындагы швед породасындагы уй. Мына. Ал эми бул жакта болсо ушул сүтүнү саап алуучу аппарат. Эки уйга автоматично ушул эки шлангалар уланат. Мына эки жактагы. Канча мүнөттө саап коет эми ушул уй? 11-12 мүнөттө саап коет экен. Бул аппаратыңыз канча турат эми, сыр болбосо? Бир-бирден эле, э? Канча турат эми бул аппаратыңыздар, сыр болбосо? 37 миң турат экен, мына урматтуу көрүүчүлөр. Муну да айтып кетебиз сиздерге, эгер аппарат алып иштетем деп кызыккандар болсо. Иштетилген үчүн түшүп берет экен мына. Аппаратка кызыккандар болсо. Мына болсо мына торпоктору мына. Торпоктору дагы парода үлгүсүндөгү торпоктор. Ал эми сиздерге мына бул жакта көргөзүп кетейин. Бул кайсыл парода дагы ошондо? Алатоо экен мына, өзүбүздүн бишкекский. Алатоо уй. Желиндерин көргөзөлү сиздерге, желиндерине. Мына желиндери дагы жакшы чоң. Уй алуучулар мына мал базарда дагы көптөгөн адамдар, эжелер сурайт. Сүт багытында сүт көп берген порода уйлар, саан уйлар дегендеңиздер мына сиздерге. Бул эң өзүбүздө жүргөн мына жайдары уй. 10 литр сүтү бар экен. Каласаңыздар жайдары уй десеңиздер, жайдары. Бул жагында аласы бул кайсыл? Российский, а? Чёрный пес. Жана Машанын шериги ушул эмеспи? Машанын шериги ушул уй экен мына. Чёрный пес деген уй. Сиздерге айлантырып көргөзүп кетейин уйду. Мына. Эми мен бул жактагы уйларды көргөзүп кетемин. Бул ала уйлар жанагы эме деген, а? Галстиндер анан, Галстин породасында уйлар. Сүтүнү даамдап көрдүңүзбү? Сүтү кандай экен? Кээ бир адамдар айтат, даамсыз анан мына дейт, майсыз дешет, ардеке деп сүйлөшө берет. Мен дагы өзүм чындап. Тойттанбы? Мынау. Этият кылыңыз. Биз деп коюп турайлы. Таза бере деп турса, сүтүнү сразу билет. Каймактуу эле, как биздегиде уйлардын сүтүдөй, а? Питаниядан. Питаниядан. Питания нормально болсо, эмеси болот. Үч жылдык уже опыт стажыңыздар бар. Алды
4% булардын башычы. Алды 4% екен. Жирнесі 4% екен. Мына сіздерге қолдан келишинче так толық маалыматты дагы айтып кеттик окшойт. Эми сіздерге бааларын айтып кетели. Бул уйлардын баалары 130 000 сомдон. Оптун мындайча алганда дагын төмөндөгү телефон номерлерге чаласыздар, бири-бирден аласыздарбы, эки-экиден жуп болуп алып кетесиздерби, болбосо бул жактагы ала тоодо алып кетесиздерби, же болбосо өзүбүздүн жанагы 10 литрдик сүтү бар үйдө аласыздарбы, кыскасы баасын келишесиздер. Эми туура сиздерди түшүнөбүз. Сразу баарын бир адам албаса дагы 2-3дөн алып кетсеңиздер болот. Демек бул сарай ушундай салышына караганда буюрса дагы көптөгөн уйлар, букалар келет экен да, насип кылса. Ишиңиздерге ийгилик. Мына бул жакта көң алуу боюнча дагы кимге айрыкча Айдеркен шаар Айдеркендин нар жагында Бирлик айылынын тургундары дагы жашоочулар көп издегендер бар. Сабизге, картошкага көң боюнча дагы кайрылсаңыздар. Көң да сатасыздар да, туурабы? Портери 1000 сомдон экен өздөрү жүктөп кетет. Мына сиздерге бул жерде бир эле уй эмес, уйдун торпоктору менен көң дагы бар экен. Ошондой эле мына сиздерге кызык болсо, эмки чыгарылышта мына акылдын проекти боюнча дагы сиздерге айтып кетебиз. Келиңиздер, ошондуктан ушул видеону колдоп сөзсүз лайк басып коюңуздар, көрүп коюңуздар, дос тааныштарга таратып коюңуздар. Себеби сиздердин кээ бирки жакындарыңыздар мүмкүн биздин бул каналыбызды билбей жүргөндүр, мүмкүн ошол адам ушундай уйлар алам деп, уй кылайын деп издеп жүргөн болушу мүмкүн. Ошол адамдардын жакшылыгына себепчи болуп калыңыздар. Мына шу уйдагы жакты шу уюңуз дагы өстүбесин. Желиндери да жакшы экен. Мен айланып бул жагынан дагы өтүп көргөзүп кетейин. Мына. Булар ошондо бул үйдү билесизби? Канчанчы торпогун тууган бул? 3-чү торпог, а? Булчу өзүбүздүн жайдары. 4-5. Бул аркыларчы алалар. Экинчи торпоктор, а? Булар канчаны туугандан кийин карып калат экен мындай, чтобы эмеден уже жараксыз дегенге чыгарылып. Ала уйлар. Бизде 7-8ге тууганга чейин уже. Бизде уйлар 7-8ге чейин туулат экен да. Жалпы уйлардын условияга карап, анан карашка карап. Жалпы Анан Маша мага 5-жыл болду. 5 жылдан бери карайсызбы? О, Маша, мына жаңы Маша мени карабай аткан. Тоотпой. Маша. 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 Кана кече таанышайлычы. Жакындан таанышайлычы. Машанын желиндерин караңыздар. Жогуш экен чындыгында мына. Ушу Машаны эле алыңыздар. Маша жогуш экен Маша. Мына Маша менен жакындан таанышып калдык, Маша? Орубай жүргүн. Көп сүт берип, көп торпокторду тууп дегендей. Мына. Кыскасы уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Эгер уй издегендер болсо, келип көрүп кетиңиздер. Кадамжай шаарынын жанында Пүлгөн айылын жакшы билесиздер. Ошол Пүлгөндүн жанында жаңы жер деген жерде ушул чоң сарайдын ичинде уйлар. Кальмионго келип жатканда эле поворот бар. Дагы ориентировка толук номерлерге чалсаңыздар дагы түшүндүрмө берилет. Ал эми бул жерде мен мына астында көргөзүп кетейин. Мына кирпичтен болуптур бул. Полу дагы мына кирпич жылуу кормайт. Ошондуктан кирпичтен кылып. Ушу сарайга деле мындай орто эсеп менен айтканда канча расход кетип калды же? Ушундай кылып салганга. 500ге жетип барды. 500ге жетип бардыбы? Бул жагы турасы канча болуп түшкөн ошондо? 12. Турасы 12. Ичи таза 11. Узунучу? 20. Узуну 20-21 экен. Мына торпогунда караңыздар. Бөөгүңүз дагы ыйлап баштады. Ошол сөзсүз көрүңүздөр. Биздин каналга катталып коюңуздар, төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Ар дайым сиздерге пайдалуу жаңылыктарды чыгарып турабыз. Кадамжай медиа YouTube каналы. Жанагын алып барган мен Орозмат.